Саламатсыңарбы, мен урматтуу окуучуларым. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыз аналогия деп аталмакчы. Жана аналогия тил илиминде кандайча бизге керек. Мында логикалык жактан ой жүгүртүүбүз кенен болот, дүйнө таанымыбыз кенен болот, жана лексикабыз байый. Мына биринчи берилгенде көрүп атканыңардай тырышчаак жана жалкоо деп берилди биринчи үлгүдө. Тырышчаак менен жалкоо антонимдик мааниде келип атат. Астында 4 вариант берилет. Ада уйкучу, уйку. Уйкучу уйкуну жакшы көрөт. Бул антоним боло албайт. Мугалим окуучуну окутат. Мында да антонимдик түшүнүк жок. Ак каралжын. Бул түстү билдирет. Себеби жупта тырышчаак, жалкоо адамга гана тиешелүү болгон сапат. Жана гысы сабаттуу, түркөй. Мына ушул туура келет. Тырышчаак сабаттуу, жалкоо түркөйгө туура келип атат. Түшүнүктүү. Экинчисин карайлы. Жамгыр, кургакчылык. Жамгыр менен кургакчылык ак менен карадай болгон түздөн түз антоними болбосо дагы, жамгыр болбосо кургакчылык келери билинет. Аны карайбыз. Лампа, жарык. Лампадан жарык алабыз. Кийим, суук. Кийим кийсек да кийбесек дагы суук болот. Выда тузак, эркин. Тузак деген бул камоо дегенди билдирет. Кармалып калуу, камоо дегенди. Гыда кар, көчкү. Кардан көчкү пайда болот. Мунун высын карайлы. Тузак, эркин. Жамгыр, кургакчылык. Демек мунун кайсынысы туура болду? Тузак, эркин. Жана үчүнчүсү шакек, тегерек. Шакек колго таккан шакекти айтып атабыз. Ал тегерек болгону менен ортосу көзөнөк, ортосу ачык. А тыйын, тегерек. Тыйын тегерек болгону менен ал жалкы, көзөнөгү жок. Дөңгөлөк, тегерек. Топ, тегерек. Чара, тегерек. Демек шакекке окшошкону мунун ичинен Б варианттагы дөңгөлөк. Демек туура варианты дөңгөлөк, тегерек болуп атат. Мына өзүңөр байкагандай балдар, аналогия баардык катышта. Антонимдик, синонимдик, кесиптик, аспап, жаратылыш кубулуштары, айтор биздин турмушта кездешип аткан баардык түшүнүктөр бирине бири салыштырмалуу берилет. Мына ушуну биз издеп табууда китепти карайбыз, окуйбуз, тааныйбыз, дүйнө таанымыбыз кеңейет, жана лексикабызда жакшы сөздөр, көп сөздөр пайда болот экен. Мына аналогия сабагынын ушу кийинки кезде окуучулардын ой жүгүртүүсүнө абдан терең мааниси бар экендигин байкасак болот. Саламатта калгыла.